Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, айрыкча чет өлкөдө жүргөн мекендештер. Өзүм дагы миграцияда болгондуктан мигранттарга байланыштуу актуалдуу, маанилүү маалыматтарды бөлүшүп турууну вада бергенмин. Бүгүн 3-чү чыгарылышым. Бул чыгарылышта саясий темага баш багып көрмөкчүмүн. Эгер кызык болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 7-чи чакырылыштын депутаттары мөөнөтүнөн мурда өздөрүн таркаткандыгына байланыштуу кийинки шайлоо ыкчам аралыкта уюштурулуп, 2 айдын ичинде ишке ашканы турат. Мындай тездик менен уюштурулуп жаткан шайлоодо чет өлкөдө жүргөн мигранттар көбүнчө маалыматтык жактан артта калып, шайлоого катышпай калуу тобокелчилиги бар. Бирок, урматтуу мекендештер, бул шайлоо мигранттарга мурда болуп көрбөгөндөй жакшы шарттарды түзүү менен ишке ашып жатат. Жалпы эрежелер, эмнелерди билиш керек, качан, кандай катталыш керек жана ушул эрежелер тууралуу баяндамакчымын. Каналымдан алыстабаңыз. Ошентип шайлоо 30 ноябрга белгиленди. Кыргызстан боюнча жалпы 30 шайлоо округу уюштурулуп, ар бир округтан 3төн депутат шайланууга мүмкүнчүлүк алды. Алардын бири милдеттүү түрдө аял болушу керек. Экөө болсо да болот, но бардыгы мырзалар болуп калбаш керек. Албетте бардыгы аялдар дагы. Анан округ демекчи. Ошол сиз кайсыл округта, сиздин регистрацияңыз, каттооңуз кайсыл округта болсо, ошол жердеги талапкерлерди гана тандоого, мындай айтканда, укугуңуз бар. Же болбосо 19 ноябрга чейин убактыбыз бар. Каттообузду алмаштырсак болот. Же болбосо Кыргызстандагы каттооңуз алынып өчүп кеткен болсо, 19 ноябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып, өзүңүздүн айылыңызга же болбосо мурдагы жашаган жериңизге каттоого турсаңыз болот. Демек, каттооңузду бир аз алмаштырсаңыз да болот. Бул эмне үчүн керек? Мисалга, мен өзүм катталган же болбосо жашаган, азыркы учурда Москвадамын да. Москвага чейинки катталган жеримдеги талапкерлер менин купулума толбосо, мен 19 ноябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып, каттоомду өзүм туулуп өскөн айылга алмаштырсам болот. Буга жол берет. 2 ноябрь Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоону токтотту. Айрым округтарда 27-28ге чейин талапкер бар. Арасында мурдагы депутаттар бар. Деги эле депутаттык эмне экендигин билеби деп шектенүү жараткандары дагы бар. Кызыгы, шефи, жардамчысы, аялы, күйөөсү, эжеси, сиңдиси, айтор 2 адамга тил өткөн, 3 адамга тил өткөн же болбосо өзүн бир аз акылдуураак сезгендин бардыгы шайлоого аттанды. Бул эми бир чети жакшы эле нерсе. Эл үчүн кызмат кылам, эл үчүн иштеп берем, өкүл болуп берем деп Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо взносун төлөп катышып жатышат. Өздөрүнүн мындай бир эл алдындагы кадырын сынап жатышат. Ийгилик, ак жол. Ал эми шайлоочулар биздин милдет. Ошолордун арасынан чыныгы мамлекеттин келечегин, мыйзамдарын аныктай турган, элди сүйгөн, эл үчүн күйүп иштей турган, керек болсо бийликке дагы бир жаңы жакшы багыттарды көрсөтүүгө татыктуу, урдабай турган, жебей турган деген сыяктуу, сатылбай турган жакшы депутатты тандап алуу сиз экөөбүздүн милдетибиз. Чет өлкөдөмүн, менсиз деле чечилет, мен аралашпай эле коеюн, катышпай эле коеюн деген шылтоолоруңуз өтпөйт. Себеби дегенде, азыртан жогоруда айтып өткөндөй, тизмеңизди тактап коюп, шайлоо күнү өзүңүзгө жакын шайлоо тилкесине барып, кадимкидей эле паспортуңузду же ID картыңызды же болбосо түндүк тиркемеси иштеп жаткан болсо, түндүк аркылуу деле кадимкидей шайлоого катыша аласыз. Шайлоого катышпай коюуга эч кандай тоскоолдук жок. Шайлоо 30 ноябрь. Алдын ала жумушуңуздан жооп сурап койсоңуз да болот. Шайлоого катышуу үчүн кандай документтер керек? Биометрикадан өткөн болушуңуз керек, ID карт же паспортуңуз менен эле барасыз. Мурдагыдай эле дактилоскопия, манжа издерин тапшырып, биометрикалык маалыматтын негизинде добушуңузду бере аласыз. Баса
Борбордук шайлоо комиссиясы бул ирет агитацияны, үгүт иштерин дагы катуу көзөмөлгө алып жатат. Үгүт иши негизинен 2 эсе кыскартылган таризде 10 ноябрда башталат. Ага чейин бир дагы блогерге, бир дагы СМИге кандидаттар тууралуу, талапкерлер тууралуу маалымат чыгарууга тыюу салып жатат. Талапкерлердин өздөрүнө дагы эскертүүлөр берилип, айрым блогерлерге, айрым талапкерлерге айыппулдар салынды. Ушул шайлоо баштала элек, үгүт да баштала элек, бирок айыппулга жыгылгандар көп. Урматтуу чет өлкөдө жүргөн мекендештер, мигранттар, кайсыл өлкөдө болсоңуз дагы сиздин добушуңуз мамлекет үчүн маанилүү. Анткени сиздин шайлоого катышууңуз дагы, катышпай коюуңуз дагы кайсы бир татыктуу же татыксыз талапкердин жогорку кеңешке келип калуусуна себеп болот. Ал эми бир эле депутат, эгер татыксыз депутат келе турган болсо, кандайдыр бир мыйзамдарда туура эмес добуш берүү менен мамлекеттин келечегин же бир нече жылга артка тартат, же жакшы бир демилгелер менен, жакшы бир мыйзамдарга болгон мындай бир чын дили менен чуркоо, жан тартуу аркылуу мамлекетти алдыга сүрөй турган мына ошол депутаттар болуп эсептелинет. Депутаттар тандоо сиз экөөбүздүн милдетибиз. Урматтуу мекендештер, менсиз деле чечилет, менсиз деле каралат дебей, демек шайлоого активдүү катышалы.